Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Кардары нааразы болуп, Москвада Кыргызстандан барган жигиттер интимдик кызмат көрсөтүүгө шектелип кармалды. Москвада укук коргоо органдары Кыргызстан менен Тажикстандан барып интимдик кызмат көрсөтүп жүргөндөрдү кармады. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык кызматтын сапатына нааразы болгон кардарлардын бири полицияга Москвадагы союкукана тууралуу билдирген. Окуя болгон жерге барган укук коргоо кызматкерлери Кыргызстандын жана Тажикстандын жарандары болуп чыккан. 22 жаштагы бир нече трансгендерлерди кармашкан. Алар ата-энелерине жакшы жумушка орношкондорун айтып, кардарлардан саатына 5-6 миң рубль алып турган. Кармалгандарга карата сойкулук уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Булак суу беркежи. Камбар ата биргесин Казакстан, Өзбекстан менен биргеликте куруу максатка ылайыктуу. Кыргызстан суу ресурстарына бай өлкө, бирок ошол колдо турган баа жеткис кенчебиздин баркына жете албай жатабыз. Таза суу, гидроэнергетикалык потенциалыбыз чоң, тилекке каршы өкүнүчтүн өтүгү жок дегендей, колдо турган байлыгыбызды ырааттуу пайдалана албай жатканыбыз зээнди кейтет. Элибизде жаманды коногу бийлейт деген макал бар. Ташка тамга баскандай таамай айтылган. Колдо бар алтындын баркы жок болгон, кенебегенибизден уламбы же даяр ашты тыңдап жей албаган мажүрөө, чабал, эрксиз коркок төбөлдөрдүн кесепетиненби коңшулар Кыргызстандын суу гидроэнергетикалык ресурстарына көз артып, колдон жыра тартып биргелешип башкарабыз деп үстөмдүк кылып келе жатышат. Айталы Өзбекстан дээли Кыргызстандан агып барган суу менен жан багышат. Миллиардтаган киреше табышат. Папан, Керкидан, Орто Токой, Кемпирабад, Токтогул суу сактагычтарындагы суунун көбүн пайдаланышат. Казакстандагы Киров, Орто Токой суу сактагычтарынын 80% пайдаланат. Кыргызстандын болсо миллиондогон гектар киреше берчү түшүмдүү сууга чейин суу астында калды. Суу сактагычтардын дээрлик 90% пайдасын коңшулар көрүп жатат. Өкүнүчтүү жагдай мына ушул абалды коңшуларга туура түшүндүрүп, топтолгон суунун пайдасын силер көп көрөсүңөр, силердин айыл чарбаңар, экономикаңар үчүн биз суу топтоп берип жатабыз. Силер нефти газыңарды саткандай эле биздин суу астында калган жерибизге компенсация кылып, сууну сатып аласыңар деген шарт талап койгондон тайсалдап, эркибиз жетпей келет. Тескерисинче суу гидроэнергетикалык ресурстарыбызды, рычагыбызды Казакстан менен Өзбекстанга карматып биргелешип башкарабыз деп бүжүрүп отурабыз. Образдуу түрдө орой айтканда, бул менин аялым бирок үчөөбүз тең бирдей башкарып пайдаланабыз деген эле арсыздык. Бул зордук, кордукта. Мына жакында Кыргызстан Камбар ата биргесин Казакстан, Өзбекстан менен 34%, 33% үлүштүк укукта биргелешип курмай болду. Үч өлкөнүн энергетика министрлери келишимге жол картасына кол коюшту. Бул жагдайды Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев укмуш жетишкендик катары сүйүнчүлөдү. Министр өз сөзүндө Камбар ата биргеси курулуп калса, өзгөчө биздин өлкө үчүн пайдалуу. Кыргызстан электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айланышы керек. Учурда аталган КЭСти курууга даярдыктар көрүлүүдө. Жол, көпүрө салуу, электр линияларын тартуу боюнча даярдык жүрүп жатат. Анын кубаттуулугу 1860 мегаватт болот деп билдирди. Андан көп өтпөй президент Садыр Жапаров дагы эле министр айткан ойду кайталап келип, КЭС куруу жашыл экономикага кирет деп балп этти. Ким мындай кеңеш берип, жаңылыш пикирге түрттү экен. Дегенибиз, КЭС куруу үчүн миңдеген гектар жер, жайыт, майда бадалдар талкаланып суу астында калат. Курт, кумурска менен канаттуу куштардын уясы жок болуп, жан-жаныбарларга зыян келет. Жашыл жаратылыш жабыр тартат, тонналаган жардыргыч заттарды колдонуу менен курулуш иштерин жүргүзүүдө зыян. Эми атайын дегенибиз бул эмес, кошуна мамлекеттерге суу, электр ресурстарыбызды карматып жатканыбыз. Негизи коңшулардын бирден бир максаты Кыргызстанды сууга болгон рычагынан ажыратып, суу башын бөлүштүрүүгө катышуу болчу.
Алар өз максаттарына жетишти. Дүйнөдө жакынкы чейрек кылымда, башкача айтканда 25-30 жылдан аралыгында сууга болгон талап болуп көрбөгөндөй өсөрү байма-бай айтылып жатат. Суу тартыш болуп, баасы алтындан кымбат болот. Коңшулары мына ушул абалды алдын алып, Кыргызстандын суу ресурстарына тең ата укукка ээ болуп, арканды алыс таштап, геосаясий планда стратегиялык жак. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Утушка ээ болушту. Биз болсо Өзбекстанга Керкидан стратегиялык мааниси зор Кемпир-Абад суу сактагычын карматып салганыбыз аз келгенсип, эми болсо Камар-Ата биргесине биргеликте курууга укук берип, энергетикалык ресурстарыбызга тизгин талаштырып жатабыз. Мындайды кыргыз кайда барсаң мамайдын көрүү деген. Арине суу ресурстарыбызды туура, ыраттуу пайдаланып, кестерди салуу, өзгөчө өзөн дарыяларга жаратылышка анчейин зыян тийбеген, каражат аз сарпталган, пайдасы көп чакан кестерди куруу өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздап, экономиканы көтөрүү үчүн керек. Бирок келечек муундун колу бутун байлап, суу, гидроэнергетикалык потенциалыбызды бирден бир рычагыбызды коңшулардын колуна карматуу жолу менен эмес. Алмаз Темирбек уулу, Назар News KG сайты. Өтү кийип, Акылбек Жапаров Сокулуктагы мал базарга барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Сокулук районундагы мал базардын абалы менен таанышты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мен 1 жыл мурун өлкөнүн бардык мал базарларында тартипти орнотуу зарылдыгы тууралуу тапшырма бергем. Көпчүлүк базарларда андан бери жагдай жакшы жагына өзгөрдү. Базарлардын администрациясы сатуучуларга жана сатып алуучуларга зарыл шарттарды түзүп берген. Ал эми Сокулук районунун аймагында жайгашкан мал базардын абалы өтө начар бойдон калууда. Жакынкы күндөрү базарды иретке келтирүү керек. Болбосо азыркы кырдаалга көз жумган базар ээлерине да, жергиликтүү атка минелерге карата дагы чечкиндүү чаралар көрүлүшү керек дейди ал. Өткөн жылдын март айында Акылбек Жапаров өлкөдөгү бардык мал базарларды иретке келтирип, асфальт төшөөнү тапшырган. Булак Супер KG. ТЭЦ алдыдагы аяздуу суукка туруштук береби? Электр станцияларынын жобу. Бишкек ТЭЦ алдыдагы аяздуу суукка туруштук береби деген суроого электр станциялары ишканасынан маалымат кызматынан жооп беришти. ТЭЦ менен Токтогул ГЭСнин жабдуулары күнү-түнү кызматкерлердин байкоосунда тургандыгын, кышкы катуу сууктан чыгуу үчүн бардык ресурстар бар экендигин айтышты. Жылуулук борборуна көмүр да график менен келип түшүп турат. План боюнча бул жазга чейин уланат. Бир суткасына 5800 тонна керектелет. Кампаларда 95 000 тонна кара алтын бар. Электр станциялары ишканасынан Токтогул суу сактагычында бүгүнкү күндө 10,7 миллиард куб метр суу бар экендиги маалым болду. Секундасына 166 куб метр агып кирип, ал эми 566 куб метр чыгымдалып жатканын билдиришти. Кыргызстандыктарды энергияны сарамжалдуулук менен колдонууга чакырабыз дешти ишканадан. Буга чейин өкмөттөн ТЭЦ кадимки калыбында иштеп жаткандыгын, эч кандай маселе жоктугун айтышкан. Булак Спутник KG. Кытай Кыргызстан жарандарына чек арасын ачты. Кытай Кыргызстан жарандарынын келип чыгуусу үчүн чек арасын ачты. Бул тууралуу бүгүн 9 январда УКМКнын чек ара кызматынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Кытай эл республикасына Ош облусунун Чоң Алай районунда жайгашкан эркештам көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу кирүү үчүн жалпы чет элдик паспорту бар жарандар виза алууга арыз бериши керек. Ал эми Торгарт бекети Кытайдан Кыргызстанга унааларды жана жүктөрдү гана өткөрүүнү караган атайын алгоритм боюнча ишин улантууда. Мындан тышкары Кытайга баруучу жарандар үчүн Кытайдын элчилиги же консулдугунан саламаттыгы боюнча атайын QR код алуу талабы жокко чыгарылды. Кытайга сапар алган жарандар кетерден мурда 48 саат ичинде жасалган ПЦР тесттин жыйынтыгы таза чыккандыгы тууралуу сертификатты көрсөтүшү керек. Бардык жүргүнчүлөр учакка отургандан баштап бет кап тагынууга милдеттүү болот. Кытайга баргандан кийин ПЦР тест тапшыруу жана жамааттык обсервацияда болуу талаптары алып салынды. Бардык жүргүнчүлөр ден соолугу тууралуу бажы декларациясын толтуруусу абзел.
эгер декларацияда ден соолугу начар экендигин көрсөткөн же дене табы көтөрүлгөнү байкаган болсо, ошол жерден антигенге тест тапшырат жана кандайдыр бир оору аныкталса, абалына карап айыкканга чейин үй шартындагы карантин же ооруканада дарылануу сунушталат. УКМКнын чек ара кызматы Кыргыз-Кытай чек арасынан өтүү жол жобосу боюнча маселе жаралса 0312 88 16 18 жана 0312 54 38 36 номерлерине кайрылууну эскертти. Эске салсак, 2020-жылдын башында COVID-19 илдетине байланыштуу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасы жөө адамдардын өтүүсү үчүн жабылган. Былтыртан баштап учак аркылуу каттай башташкан. Булак суу беркежи. Батыштын жүрөк күчүн алууда. Германияда Россиянын жаңы куралы талкууга түштү. Россиянын гиперүндүү циркон ракетасы Батыштын аскер адистерин ойго салып жатканын аналитик Ян Фредерик Вент жазып чыгып, макала Франкфуртер Ронсон гезитине басылып чыкканын РИА Новости кабарлады. Гиперүндүү ракеталар Батыштын аскер стратегдеринин жүрөк күчүн алууда. Башка ракеталык системалардан айырмаланып, циркондун снаряддары атылгандан кийин да башкарыла берет. Мындай өзгөчөлүгү менен ал зениттик системаларды тоготуп да койбойт деп айтылат макалада. Автор эксперттер курал-жарак жарышынын жанданышынан кооптонуп келерин белгилеген. Ал 2017-жылы Россия өз арсеналын гиперүндүү курал менен толуктаган алгачкы мамлекет болуп калганын эске салды. Аналитиктин айтымында азыр Кытай менен АКШ ушундай курал жасоо менен алек. Циркон өз кыймылдаткычынын күчү менен атмосферада маневр жасап, узак мөөнөттүү аэродинамикалык учууга жөнөмдүү алгачкы гиперүндүү канаттуу ракета. Максималдуу ылдамдыгы 9 Махка жетип, 1000 чакырымдан туруп сокку узата алат. Циркон мээлегенин сууда да, кургакта да жок кылууга жөнөмдүү. Булак Спутник эжи.